Ата журт фракциясынын жыйынында Ахматбек Келдибековдун ден соолугу боюнча корутунду чыгарган эксперттер ага коюлган диагноз боюнча маалымат берди. Анда депутаттын дарты операциядан кийин өрчүшүп кеткен гастрит, кан басым жогорулашы, бөйрөктөгү таш жана башка бир катары дарттар айтылды. Азыркы учурда караган дарыгер Келдибековдун бутунан ириң чыгуусу токтобой жатканын, мында анын антибиотиктерге аллергиясы да кыйын абалга алып келгенин кошумчалады. Мына азыр сиздерде жатат, тиги Алмаз Анарбекович. Абалы кандай азыр? 3 жолу коленный сустав пункция болду. Бул жерде заключениясы турат, аяктан золотистый стафилококк деген чыгып атат да. Золотистый стафилококк, анан кийин бир жолу ранадан мазок алганда дагы золотистый стафилококк чыкты. Бул деген послеоперационный периодта биз полноценный дарылай албай калдык да. Себеби көптөгөн антибиотиктерге аллергиясы болуп, анан кийин синовитти дарылаш үчүн нестероидный противовоспалительный препарат деген дарыны куюш керек эле. Аны өзүңүздөр билесиздер, биринчи операциядан кийин биз бир укол салганда реакция берип, аны ат менен кылганбыз. Бул момундай убакта синовитти бул базовый лечение деп коет да. Ошону полноценно жүргүзө албагандыктан ушундай синовит болуп атат. Депутаттар Келдибековдун ишин аны үй камагына чыгарып иликтөө жүргүзүүгө болот беле деп кызыгышты. Кылмыш жобунан такыр четет кой деп суранганыбыз жок. Биз болгону үйүнө чыгарып полноценный лечение алганга мүмкүнчүлүк берилсе деп атабыз. Бүгүнкү фракциянын жыйынынан кийин бир бул маселени карашыңар мүмкүнбү? Азыркы кезде Курмантай Абдиевич, иштин материалдары менен таанышып жүрүп атат. Тергөө амалдарын жүргүзүп токтогон. Ал эми камакта кармоо боюнча жакында эле мына 26 майда жаңылышпасам сот улантып берди дагы бир айга. Бул эми 27 июнда маселе карала турган болуп атат да. Жыйында Келдибековду мыйзамдагы Ууру Батыкаевка салыштырууга алып келген жагдай жаралгандыгы кайра-кайра айтылды. Кыргыздын балдарын кулагын кесип, мыкаачылык менен өлтүргөн ошол кыргыздын балдарын. Ошондо преступникти башкы прокурор отуруп алып защитага алган. Жогорку кеңештин жыйынында. Анан кантип сиз айтып атасыз? Экөө бири-бири менен байланышпайт деп. Мына биз эмес, эл ушуну байланыштырып атат. Биз эмес, ошол алайдын эли чыгып туруп жолду тосуп, абалы оор болуп атат азыр. Мейли баргыла элге. Элге барып түшүндүргүлө анда башкы прокуратура. Бул Батукаев башка маселе, Келдибеков башка маселе деп биз түшүндүрө албай койдук. Биз жолду аштыра албай койдук. Канча жолу жол тосуштук, канча жолу барып аштырдык, башка морально аштыра албайбыз барып туруп. Бул оор маселе болуп калды. Биз бир нерсени унутпашыбыз керек. Урматтуу Абдулла Шерказиевич, Темирбек Кымбатович, мына күч органдарысыңар. Алайдын эли өзгөчө эл чынында эле. Ар биринин колунда өздөрүнүн да курал жарактары бар. Азыр бир ок атылса, анда последствиясы эмне болот, аны эч ким айта албайт. Бир катар депутаттар камакта жаткан Келдибековдун ден соолугу начар экендигин, ал тургай бутунан айрылыш мүмкүндүгүн белгилеп, чет жакта дарылоо мүмкүнчүлүгү барбы деп суроо коюшту. В случае, если золотистый стафилококк, этот вирус не остановить, это грозит ампутацией ноги. И, возможно, будет понадобиться некоторое время, чтобы он выехал, подлечился, приехал и дальше продолжить какие-то следственные мероприятия. Относительно того, что возможна ампутация, нам медицинская служба, мы назначали экспертизы, несколько раз брали. У меня есть и последний выписной эпикриз, таких данных не представляли. Если будут такие данные представлены, то, я думаю, в соответствии с законом, совместно с ГКНБ здесь возможно принятие решения. Фракция депутаттары эгерде алайдагы абалы начарласа ким жооптуу болот деген маселени да көтөрүштү. Мында Жылдызхан Жолдошова Келдибековдун аргасыз митингге чыккан тарапташтары өкүмсүз өздөрү жазалоого барышы мүмкүндүгүн да билдирди. Мындан улам ал укук коргоо органдары чогулуп, жаралган кырдаалдан чыгуунун жолдорун талкуулаш зарылдыгын кошумчалады. Ошентип жыйынтыгында фракция депутаттары Ахматбек Келдибековдун башкаруу чарасы боюнча кайрылуу кабыл алышты. Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине, Кыргыз Республикасынын жогорку сотуна, башкы прокуратурага Ахматбек Келдибековдун бөгөт коюу чарасын камакка байланышпаган бөгөт коюу чарасына өткөрүү тууралуу кайрылуусу алынып чыксын.
Мындан тышкары өкмөт алайдагы кырдаалды турукташтыруу боюнча иш алып барсын. Ал эми эгер абал курчуп кетсе, ага башкы прокуратураны жоопту катары саноо чечимин кабыл алышты. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Ош областынын Алай районунда орун алган саясий кырдаалды турукташтыруу, элдин наразычылыктарын чечүү боюнча тиешелүү иш-чараларын көрүү тапшырмасы жүктөлсүн. Үчүнчү, кырдаал оорулошуп кетсе, кандайдыр бир последствиясы боло турган болсо, юридикалык жоопкерчиликти башкы прокуратурага жүктөлсүн. Башка айлабыз жок. Каныбек Темиров, 7 канал, Бишкек өкүлчүлүгү.